Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге өтө сонун бир айылда жайгашкан, суусу свети баардык шарттары бар ушул үй, анан мал сарай жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Жер 6 соток, жашоого даяр үй экен. Бул жакта мал сарай да, бир башка кошумча курулуштары дагы бар. Видеону аягына чейин зерикпей көрсөңүздөр, азыр колдон келишинче маалымат берген аракет кылам. Караңыздар ушул үй. Мен турган жер барыңыздар билген Жаңы Будалык айылынын кире бериши, асфальт жолдо турам. Жаңы Будалыкка кантип келем дей турган болсоңуздар, учкундан өтүп, мал базарга бурулбай, Жош айылы аркылуу ушул жакка кирип келе бересиздер. Чагыр мады тараптан деле кирсеңиздер болот. Бул ошо Жаңы Будалыктын кире бериши, солго бурулуп түз жүрсөңүздөр, Жаңы Будалык бүтөт. Беш кашар башталат. Беш кашардын экинчи көчөсүндө сатылуучу үйдү сиздер көрө аласыздар. Так, достор, үйгө дагы келип калдым. Бул ошондо 5 кашар болуп калат. Названиялары көп да. Так, бул экинчи көчөсү. Канал. Талдар турат го, ошол жер канал. Каналдын ар жагы Жаңылай айылы. Бул бети 5 кашар. Демек, түз экинчи көчө менен чыгып келсеңиздер, ушул сол жакта үйдү көрө аласыздар. Мен турган тарабы көчө, бул жагы дагы көчө. Угловой болуп калат албетте эле. Нар жакка жүрсөңүздөр, Кызыл Тал айылы 18 деп коет. Ал айылда ошо мектеп, садиктери бүт бардыгы бар. Маршруттук каттамдары бар. Мектеп, садик ошол айылда. Же мына Жаңылайга жүрсөңүздөр, мектеп, садиктери бар, маршруттук каттамдары бар. Көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөн. Баш булактын суусу келген. Свет прожекторлор коюлган. Үйдүн жери 6 соток, көчө тарабы 20, ичкериги 30 болот. Бул жакта 3 бөлмөлүү үйү, нар жакта сарайы, навестери бар. Ушундай сонун үй экен. Жакындатып көргөзөйүнчү, бир туугандарым. Көрдүңүздөрбү? Ушу сиздер үй издеп жүрөсүздөр, колдон келишинче тынып, обзор кылып чыгарып атабыз. Ушу туугандарыбыз кеңири үйлөрдү көрсүнчү депчи. Лайктан басып колдоп туруңуздар. Азыр коро тарабын бир көргөзүп коеюн. Таза суу бар, свет бар, ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Бул жак ошо мал сарайы, өйдө тарабы навес. Мал чарбачылык бизнесин кылсаңыздар дагы болот. Бул жагы навес. Очок, самор, тандыр, сөрү, бүт бардыгын ушул жакка секин өзүңүздөр кылып аласыздар. Бул жакты тартпай эле кой дейт эсе. Көрдүңүздөр, кыскасы ушундай. Жери 6 соток, 20га 30 да узун турасы 6 соток болгондо. Эми мал сарайдын ичин тартпай эле коеюн. Навестерин көргөздүм. Кыскасы келесиздер, жашайсыздар. Туугандар, мына очоктору бул жакта. Жеңебиз ушул жакта тамак кылат. Эми үйдүн ичин көргөзөйүн. Үй 3 бөлмө, коридор менен 4 бөлмө. Достор, үйдүн ичине да кирип келип калдым. Так, бул жак ошо киргениңиздерде как кухня катары кетет. Идиш аяк, мындай холодильник бүт бардыгы ушул жакта экен. Көрдүңүздөрбү? Жакшы. Эми кап өтпөсөңүздөр, улууларды урматтап, эң чоң комнатадан баштайлы. Чоң комната турса, кичинекей комнатадан баштап алыш, ал бир аз биздин деңгээлге туура келбей калат. Мына туугандар. Жакшы, сонун экен, Так, туугандар. Өтө жакшы, ушундай сонун комнаталар экен. Жашоого даяр, азыр өздөрү деле жашайт. Мындай сонун шарттар менен, Жакшы. Лайктан басып койсоңуздар болот, албетте эле. Дос, тааныш, тууган уруктарга жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүшсүн. Ушундай жашоого даяр үй издеп жүргөндөр, аракетти кылып алып коюңуздар. Жаңы салынган сонун үй. Достор, колдон келишинче үй жөнүндө маалымат берген аракет кылдым. Өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, түшүндүңүздөр. Арт тарабынан деле тартып койдум зерикпей. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта ошо мен жана көргөзгөн үй. Нар жак навес, ал жак мал сарайы. Болду, ушул эле. Пока эч кандай башка кошумча курулушу жок. Бул жагы 20, бул жагы 30, 6 соток болгондо. Кызыл китеби бар, турак жай сразу өткөрүп берет. Вариант обмен жолдорун сүйлөшүп көрөсүздөр. Эми биз ал жагына килигишпейбиз. Эсим номерин экранга килтейтип жазып коем. Түзмө түз өзү менен сүйлөшө бериңиздер. Ийгилик каалайм.
Men sizlerge ийгилик каалайм туугандар. Baası 5 milyon 100 ming so'm. 5 milyon 100 ming so'm. Үйдүн baasычы. Айтайын дегеним азыр бул жакта жерлер 2 миллиондон кемге сатылбайт. 2 миллиондон ылдый сурасаң, мындай пустой жердечи күлөт бул жакта. Койчу, ончолук түшүрбөй, ончолук тас кететпи адамды депчи. Алсаң 2 миллионго ал, болбосо жөн эле кой дейт да. Айтайын дегеним жер өзү 2 миллион. А бул жерде даяр үй, кошумча курулуштары менен 5 миллион 100 мing so'mго бааланды. Кеми бар, түшүрүп берет, аракетти кылыңыздар.